Жаңы техникалар жумуштагы иштерди бир топ жеңилдетерин айткан Осмон Аралбаев жол тармагында эмгектенет. Заманбап үлгүдөгү грейдердин келгени эми жол салуудагы тилкелерди даярдоо, тегиздөө сыяктуу жумуштарды аткарууда ишти жеңилдетерин айтып, жаңы техниканын өзгөчөлүгүнө токтолду. Обзорун карачы, обзору кандай бүт баары ачык. Артыдагы капталдагы бүт баары көрүнөт. Түнчүндө да иштесең болот, фарлары бүт баары биякта баары жаркылып берет. Бүт обзор жакшы да, аябайчы. Мунукулар болсо бияга чейин жабык болчу. А бияга болсо карабайсың, бияга чейин түнчүндө дагы фарлардын бүт баары освещениясы, арты, асты бүт баары бар да, условиясы. Астыңкы лопатасын көрүп атасыңар. Мунун кээбилери болсо астыңкы лопатасы жок келчү да. Азыр астыңкы лопатасы бар. Основной средний лопатасы көрүнүп, широкий, чем мунукуга караганда. Борбордун эски аянтында тизилген атайын техникалар Транспорт жана коммуникациялар министрлигине келген. Бюджеттин эсебинен сатылып алынган 453 даана атайын техника жол тейлөө ишканалардын жумушун жеңилдетүү, министрликтин техникалык базасын жаңылоо максатында алынган. Техникалардын арасында жол куруу үчүн керектүү болгон асфальт завод, атайын ташты майдалоочу дробилкалар жана негизги техникалар бар. Бул жерде грейдерлер келди, самосвалдар келди, жана ошого керектүү асфальт заводдор да келди. Жалпысынан 4 асфальт завод келди, 4 таш майдаланчу дробилкалар келди. Анан калганы ушул оборудованиялар и малый механизм деп коебуз. Бул жанагы күнүмдүк керектүү асфальт кескичтер, таптагычтар, алар да келди. Жол сапаттуу курулуш үчүн заманбап үлгүдөгү техникалар керектелет. Андыктан жолдорду өз каражатына курууга белсенген бийлик бул жааттагы аракетин күчтөнтүп, республикалык бюджеттин эсебинен жол тармагына керектелүүчү техникаларды алууда. Транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев министрлик 100% техника менен камсыздалыш үчүн жыл соңуна чейин дагы жаңы техникалар келерин билдирди. Бул 100% жетиштүү деп айта албайм. Биз техника сатып алуу боюнча мындан ары да жумуштарды жүргүзөбүз. Жылдын аягына чейин 250 техниканы биз сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Бул Корея мамлекети менен. Кудай буйрса жылдын аягына дагы ушундай атайын техникаларды сатып алабыз. Ал эми жаңы келген техникалар менен министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев таанышып колдонууга тапшырды. Өкмөт башчысы элдин жана мамлекеттин мүлкү болгон жаңы техникаларды жоопкерчилик менен колдонуп туура пайдаланса, узак жылдарга кызмат кылаарын. Муну менен катар жакынкы келечекте ар бир айылдын андагы көчөлөргө асфальт төшөлөрүн белгиледи. Жолдор экономиканын күрөө тамыры, мамлекеттин мактанарлык күзгүсү, элдин биримдигине олуттуу оң таасирин тийгизген фактор. Жолдордун жакшы болгону урбанизация процессине да оң таасирин тийгизет. Муну биз мурда деурбанизация болчу. Айылдарда жана экономикалык жана социалдык өнүгүү үчүн жакшы шарт түзүүгө мүмкүнчүлүк боло турганына көңүл бөлгүм келет. Биздин максат жакынкы жылдары айылдарга кетчү жолдорду, керек болсо айыл ичиндеги жолдорду асфальттоо. Бүт маселеси толук чечилет. Өзүбүздө да өндүрүүгө шарт болот. Шагыл жана кум бизде жетиштүү. Айыл менен шаардын айырмасы азаят. 2023-2026 жылдар аралыгында министрликтин техникалык базасы жалпы 1234 даана жаңы техника жабдыктар менен толукталаарын кошумчалады. Ал эми жол куруу үчүн келген атайын техникалар өлкөнүн 7 облусуна бирдей бөлүнүп пайдаланууга берилет. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.